Жайланып отырсаңыздар, жақсы кенен отырсаңыздар. Барлық нәрсе ошо отырганыңыз жақсы отырсаңар, билим жақсы келет. Болду, алдыда да стол. Стол. Эжебиз рахмат сизге ушундай окуучуларды баш тартып. Бул деген сиздин эмгегиңиз. Мектепте болсо бул директордун эмес, ушул бөлүмдө давам эже тышкы иштер боюнча, тарбиялык иштер боюнча завуч бул эжелердин эмгеги аябай зор. Мен билем, эмгегиңизге таасир. Эже мактап чакырды, мен анчалык эле андай эле мактуу эмес. Мындай эле силердей элегаттарды жүргөн жөнөкөй кыргыздын бир жаранын айтуу бар өзү үчүн, ийгиликке жетүү үчүн бул өтө эле ашча акылдуу болушту. Же болбосо бир өтө эле гений болуштун кереги жок. Ийгиликке жетиш үчүн бир кадам батыраак болуш керек. Башкалар уктап атканда эртең туруп коюш керек. Башкалар кылыш керек эле дегенде уже туруп коюш керек. Ошол ийгилик. Ошондуктан жалгыз мен эле эмес, бул жерде турган төрага, азыркы төрага Данияр, дагы бир Бермет, Замир аттуу жигиттер, кыздар болуп, төртөөбүз башташыбыз керек. Мына ийгилигин абдан кубанычтуу силерге. Эми сөз жок. Өзүңөр үчүн бир кол чаап койсоңор. Бүгүнкү тренинг боюнча айтсак, мен тренер эле эмесмин. Жөн эле оюмду бөлүшөм деп гана келдим бул жерге. Тренер Данияр Байкеңер. Данияр Байкеңерден ошол көп нерсе үйрөнсөңүз болот. Ал мен болсо мындай кичине билген нерселерди, угуп калган нерселерди силер менен бөлүшөм деп келдим. Буга чейин жашоо сааты боюнча угуп келгенбиз, сүйлөшүп келгенбиз. Карабатада бул жерде достор болсо силер Даниярдан окусаңар керек ал тренингде жашоо сааты. Билесиңер да, билип калыңар өзүңөрдүн саатка канча жашап жатканын. Бүгүн дагы бир кызыктуу бир нерсе жөнүндө сүйлөшүп койсок, адамдар менен болгон мамилебиз. Значит, адамдар менен ийгиликке жетүү үчүн кандай адамдар менен болуш керек? Деги мыкты адам болуш үчүн кандай адамдар менен болуш керек? Дал ушул боюнча бир кыскача бир сүйлөшүп кетели. Бул жерде достор канчынчы класстар отурасыздар? Бардыгы 8-9 класстар бар, 8-9 чоң бериктер деле бар да. Бар. 9-дан үйдө отурасыздар, 8-де отурабыз. Анда 8-9-дон биркен. Жогорку класстар. Бул жердеги бардык достор жанагы өткөн убакытты билесиңерби? Өткөн убакыт дегенде переходный возраст билесиңерби? Ким өттү ал убакыттан? Бар экен. 8 класста өтө элек. Мен мисалы 10 класста өтсөм керек. Эсин 10 класста. Ким билет, азыр деле переходный возрасттан кээде бул биринчи болот. Бул биринчи сана, значит, переходный возраст деп эстешсек болот. Бул переходный возраст деп бар. 8 класста, 7 класста, кыздар ушул 5-4 класста деле өткөндөрү да болот. Балдар бир аз, чүк ойноп, кыздардын чачын жулуп жүргөндө кыздар уже оюп тегин албай. Бар да андай. Анан кийин биз жетип алабыз. Анан алар биздин чачыбызды жууп баштайт. Переходный возраст деген бул деген адамдар билесиңер, жаштар өзү, балдар өзү боюнча мындай башкача карап калат. Түшүнбөйбү? Өз буга чейин бала эле болуп жүрдү эле, бул башкача чоңдордой көз караштарга карап калат. Ал боюнча билесиңер. Бизде Кыргызстанда аз, чет өлкөлөрдө бул деген статистика боюнча караганда чет өлкөлөрдө укмуш көп. Айрыкча батыш өлкөлөрүндө. Өзүн өзү, өз жанынан өзү кечүү, же болбосо суицид. Ушундай нерсе бар, эмне деп ойлойсуңар? Ал маселе эмнеде келип чыгышы мүмкүн? Ал Психика, туура. Эң башкысы бул Мне кажется, во-первых, это от семьи зависит. От семьи, туура. Туптура нерсе. Эң башкы маселе бул үй бүлөлүк маселе. Үй бүлөлүк маселе. Значит, ата-эне менен апа-атам менен урушат, урушат. Кээ бириси ичиши мүмкүн, кээ бири бала болсо ошол нерсени прямо өзүнө алат, кабыл алып калат. Бул убакта бала өзүнчө бир важный адам болуп калат да, аябай маанилүү адам болчу. Достору көзүнчө именно ошол ичип же уйку урушуп жүргөн болсо, өзү аябай кыйналып калат. И ошол нерсе менен бул жанын тыйып коет балдар.
Бул эң башкы маселе доктор. Экинчи маселе эмне деп ойлойсуз? Көбүнчө суицид слабый киши айтат го. Албетте, бул көп мындай нерсе. Экинчи маселе. Айлана чөйрө. Достор дагы мүмкүн эң башкы маани бар. Силер мектепте окутасыңар да? Айлана Мектептегилер үчүн бир нерсе, бир маанилүү нерсе барбы? Мугалим. Сүйүү дейт да. Мугалим дагы эмес. Эмне мугалимдер үчүн эмне кыйналасыңар? Сүйүү эле болбосуңар билбейм мугалимдерди. Мекенчилик, мектепте кайсы мекенчилик? Рекет. Эң башкы нерсе бар анда. Эң башкы жер. Баа дебейсиңер, баа. Оценка. Неге? Оценка. Кандай? Ба. Театралар кыйналып болуп туруп баа деп айткан келбей окшойт. Баандай жакшы нерсе келди, баа жакшы нерсе да. Анан үчүнчүсү не болду? Үчүнчүсү бул эң маанилүү нерсе. Эң маанилүү нерсе. Рекетчилик эмес, башка эмес, эң үчүнчүсү маанилүү эмне? Техника. Социальный андай эмес. Алды эле баардык нерсеге силер айтканга баары туура. Бирок ошонун ичинен бир маанилүүсү бар да, бул деген эмне? Сырты келбейт, Сырты келбейт белчи. Анан өзүңө карап каласың, анан жакпай калат. Мисалы кичинекей кезде ата энебиз, ой, мен кызым, дүйнөдө эң сулуу, мен кызыма эч ким жетпейт, мектепте сулуу эмеспи? Ачык айтма. Жобосу ата энебиз айтат, мен кызым, ой, арыктап калгансың го, ке жебейсиңби, көбүрөөк тамактан жеп бол, арыктап калсың. Мектепте сынатайт. Ушундай нерсе бар. Да ошол бүгүн биз темабыз болсо, ошол сулуулук боюнча бир аз сөз кылайын, сулуулук боюнча. Кандай десеңиз, коомдо биз жашап аткан коомдо адамдар сулуулар көбөйүп кететеби? Же сулуу эместерби? Жок, эки суроо, эки нерсе бар. Сулуу деп, сулуулар деп айтасыңар, жалган айтып бербей да кайра. Негизи сулуу. Баардык адамдар сулуу. Сулуу. Экинчиси, конечно, арык адамдар, себиз эжелерден карагандачыбы, жумушка батыраак орношот дегендей. Эркектер мойнуна калгыла, силер сулуу кыздар жакшы көрөсүңөр, чүбү? Жалганды ушунчалык жабырып отурушат. Туптура эле. Бирок ошол силерге айтайын нерсе, сүйүүдө сулуулуктун эки түрү бар. Биринчиси, айтайын нерсе, бети сулуу, арык, жүзү сулуу, булар сулуу эмес. Сулуу эместер. Сулуу деген эмне? Жүрөгү таза. Жок, туура. Сулуу деген бул Душа. маанини сезип, анан кызыкты сезе билген адам бул сулуу деп. Китепти окуганда деле, кээ бирлер китепти жөндөп окуйбуз. Жөн эле, китепти маанисине карабай окуйбуз. Экинчиден китепти көңүл буруп окугандарыбыз бар. Бир бөлүм окуп калса, биз болсо мааниси бар анын, ага кызыгабыз. Концентрация не болуп кыргызча? Берилип болуп калабы? Өзүнөн өзү деп пайда болот. Өзүнөн өзү. Мисалы, бул жакта ырдаган Айбек, вот Айбек мырза бир кызды жакшы көрүп калды. Мисалы айтып коелу, бизден Айбекти жакшы көрүп калды. Жакшы көрүп калды, кызык бар, маани бар. Өзүнчө автоматически бөлүнүп калган нерсе. Айтып, ушундай жабып алсак, мисалы. Мисалы, бул залда болсо бири-бирибизди жактырбай, бири-бирибизге болгон концентрация жок болсо, кимге концентрация болуп калат бизде? Ушул залда. Айтпайсыңар, кипария жебизге. Жакшы калбасыңар. Сизден коркот окшойт эже, мынча коркуп калсыз балдар. Силерге айтарым болду, сулуу болма. Кыздардан сулуу болма. Сулуу бол деген нерсе бул поисковая операция жасоо нерсе. Чындыгында сулуу болма, сулуу деген болсо өзүнө маанилүү үчүн керек, өзүнүн кызыгы бар, өзүнүн жолун табуу деген нерсе. Бул деген чын сулуу кыздар. Мисалы мен болсо, вот чимарежени мен сулуу деп эсептейм.
Шипажия сулуу деп эсептейм. Биринчиден айтайын, мисалдар бар да. Мисалы Динар Жеңдин көрөлү бою Кыргызстан миске чыгат чыгабы? Чыгат. Ушулар да. Анан бизде бар чачы узундардын конкурсу деген бар. Чыкты? Алдагы чачы узундар сулуу болсун деп. Динар Жеңдин конкурска бара алабы? Жок. Сөз бар ғой, Ар дайым биз келгенде баштап күлүп турду. Анын себеби сулуулугунун себеби дал ушунда. Өзүнө жаккан жумушту аткарып жүргөн. Дайыма жаркылдап, дайыма ишин аткарып, бул өзүнүн керектүү, өзү үчүн маанилүү жумушту аткарып болсун. Бул биринчи фактор. Экинчиден дайыма жаркылдап сулуу жүргөнү. Косметика, доктора. Бибилдин өзү. Тональный крем, доктора. Билесиңер. Ошон үчүн достор, ар дайым өзүңүздү суроо жүрүшүңүз керек. Мен эмнеге десем? Мен үчүн эмне маанилүү? Бул суроолордун баарына текче ойлонуп туруп эле жооп таппай мүмкүн эмес. Бул деген тажрыйба аркылуу келет достор. Тажрыйбаны кеңейтип, тажрыйба экенин биле турган бул билим. Окуш керек достор. Окуш керек. Окууга силер университетке киргиле деген максатта эмес. Университетке кирбей эле койсо болот. Бирок силер университетке кир деп айтып билбей эле турат. Университеттен дагы маанилүү нерсе кантип айтып берет. Өзгөр жашоонун ордуңарда таап, өзгөр маанилүү ишти, сүйгөн ишти тапсаңар, силер университетке кирбес келечекте университетте туруп койсоңор болот. Чын эмеспи? Доктор, ошон үчүн айтарым, сулуу болуш үчүн сулуу адамдардын жанында жүрүш керек. Сөз бар. Даамдуу тамакты жеп көрсөң гана сен тамакты даамдуу жасай аласың. Биз болсо кээде ушундай ой менен бөлүшүп, достор менен силерге ошол балдар менен жолугуп жүрөбүз. Бул деген биринчи сфера деп айтсак болот. Экинчиси болсо азыркы убакта мен бизнес жөнүндө, бизнес өзүмдүн бизнесим бар, кыймылдап жүрөм деген. Бул деген экинчиси, үчүнчүсү бул жашоо. Бирок эми ушун айтып атам, бул үч нерсе бардыгы тең бир эле нерсени билдирет экен достор. Бир эле нерсе. Ошол эле тренинг, ошол эле жашоо, ошол эле бизнес, ошол эле жүрүү бардыгы тең бир эле нерсе. Ошол үч нерсе үчүн керектүү үч нерсе бар. Үч нерсе бар. Ошол үчүн кыскача айтайын. Египетке алсаңар эмнени оюңарга кетет? Пирамида. Пирамида. Эмне? Пирамида. Пирамида деп силер жанагындай пирамида. Бул деген нерсе жанагы барбы айында сатып бир нерсе сен 3 адам келсең сен 4 адам мындай процент берет, ал пирамида эмес. Пирамида десең, пирамида. Ошол пирамиданын ичинде эмне бар? Фараон. Мумия. Эң маанилүүсүнүн бардыгы тең жана мумиясы болобу, башкасы болобу, бул пирамиданын ичинде сакталат. Ичинде да. Аны сакташ үчүн илгерки философия менен сыртында эмне бар? Сыртында эмне жасап койгон? Bir nesi var mı burada? İstedik. Adı? Sphinx. Evet, Sphinx. Sphinx'in başı neydi? Başı. Üç jakta, бардык жак. Жоқ, başı neydi başı? Arslan. Adamın başı var. Başı, adamın başı. Emne sözlü? Akılman bol adamday. Adamda öyle oldu. Denesi nedir? Arslan, emnesi say. Güçlü duratın. Dağın bolu benim. Hangi ülke statüye var? Bu canlı. Kanatı da var. Kanatта kuş. Айта турган нерсе, достор, биринчиси коомдук жашоодо жашап атканда биринчиси эң башкы адамдын башы. Бул деген эң жакшы эстелик деп айта алам да, эң жакшы эстелик деп айта алам. Башыбыз адамдын башы болуш керек. Акылман болуш керек биринчиси. Экинчиси, денебиз арстандай. Күчтүү. Колубуз, бутубуз дагы. Анан үчүнчүсү эң маанилүүсү канат эмес. Эң маанилүүсү бул эмне? Жүрөк. Арстандын жүрөгү. Айтар элем, арстандын жүрөгүн алып бул жерде. Арстандын жүрөгүн алып жүргөзгөн. Бул деген күчтүү символ берилет да. Экинчиси бар, бул куштун жүрөгү бар, Куш. Чөп жеп атат, чөп. Жеп жеп атат. Турсаңар, жеп атат, жеп. Анан жеп атат. Вот ошол айтып аткан дос келип туруп деп кайра койду.
өзінің адатына салып, құш не қылады? Учат. Бірінші ұшады, анан ким? Сен қойсың да кетіп қалады, бұл береді. Жетушінде құшты көрдіңдер ме? Бірінші деп қиқырғанда, ким? Ұшып кетші керек. Құштар бірінші секрет, анан қарайды. Ешқашан ойламайды. Андай адамдарды не деп қойды? Андай адамдарды башы чоң чымчықтап қойды. Башың чоң, жүрегің чымчық болған. Қолың бірақ денең аштасы болғанмен жүрегің құшты болды. Ал еме ошол құштағы емес, арыстандағы емес, ортада біреу бар. Алардың беті осы бүт денесі 45 градусқа бұрылып тұрады да мындай. Құштай жануарды білесіңіз? Гиена деген бар ғой? Чым-чымда. Жануарға дүниесіне көрсің, басқанда қашсада гиена ошол. Адамдардың нені символ? Қорқоқтық, чешкесіздік. Алар болса шансты күткен. Алар өздері, шансты өздері даярда емес, біреуні даярда береді деп күткен адамдар. Бұл деген екінші. Анан bir nesneni biliyoruz bazı. Cırtkış canavarlar biliyoruz he? Cırtkış canavarlar. Cırtkış canavarlardan nemesi kaldı evde? Türmanı. Gözü dağı, misal Joldostu görene, gözü dağı, başı dağı, denesi dağı, bir направление, bir tarafta taraftardı. Şimdi Cem'in gözü bundan anlıyor. Ukmuş kızımda, canavar uçup ketpeydi. Cırtkış. Біздер өшіп. Қыздар, емне үшін балдарға өзіңіз жүрегіңізді ашып бересіңіз? Емне үшін мақұл дейсіңіз аяғында? Башында өзіңіз осылай дағайтсыңыз. Аяғында не үшін окей дейсіңіз? Себеп бар. Аның себебі бұл баланы шын жүрегінен айтып отқан екен. Қалпелемесі шын жүрегінен айтып отқан екен. Қалпайт балға ақылдылық, же мындай деп, честный деп, қалпайтпайлар айтқыла. Қыздар, қандай балдар жақшы жүресіңдер? Ақылды. Дағы айтып атсам, қалпайтып атсам, Қаралайбыз. Алар бар тек әртүрлі фактор. Қыздар, шыныгы қыздар, емнен қарайды. Шыныгы қыздар, бұл еркі бар. Жүрегі арыстарды жүрегін алып жүрген. Балдарға чечке жүреді. Себебі дегенде жиынтық қатар айтып кетейін бұл жерге. Ойдың бардығы тең башқа жер, меймені. Ал еме, бізде қимыл өзің бар тең жүректің кетші. Ойдың башменен жүректің екінің біріккен жері болса, бұл деген Құлбайлы қойшын керегі жоқ, анық қылышын керегі жоқ, сен деген арыстан болмақтан башқа болып кетті. Ой башменен жиынтық қимыл жүректір. Ошындай жүрегі бар қыздарды ошындай ким жақтыр басында. Айтарым, ошындай адамдар менен өзің болса арыстан болып келсе, өзің болса арыстандың жүрегін алғың келсе, сіздер арыстандың жанында ойнашыңыз керек. Кейбір адамдар бар, өзі арыстан жүрегінде. Бірақ өзін арыстан екенін білмейді. Жүрегінде. Бірақ ошол кругқа барып арыстандың жүрегін алып жүрген балдардың жанына барғанда, ал өзінің ішіндегі нәрсесін сезеді аларсың. Арыстандың үнін ұққанда, мен де арыстан тұрмаймын. Менде де ушындай сапат бар. Ошон үчүн достор, күн дагы бүгүн салкындап бираз башка күнгө караганда жыл калды. Биз болсо ошо жаздын келиши менен дагы өзүбүздүн ички дүйнөбүздү жылытсын деп жылыган ишенем силерге. Дайыма мыкты адам болуш үчүн бүгүндөн башталат достор, бүгүндөн башталат. Мыкты адам болуп десеңер, мыкты адамдардын жанында жүргүлөр. Жаныңарды укпагыла. Силер мыкты, чыныгы, сулуу, арыстандай, жүрөгү арыстандай, денеси арыстандай, башы акылман адамдар, мырзалар, кыздар болот деп ишенем. Чоң рахмат силерге. Ийгилик.
үйінде зор